Саламатсыздарбы кыргыз футболунун көрөрмандары. Кыргыз курамасынын дүйнө чемпионатынын кийинки раундуна өтүүгө шансы барбы деген мекендештерге оюндар боюнча толук түшүнүрүп берүүнү туура көрдү. Июнь айында өтчү акыркы 6 оюн калды. Катар Иранга каршы оюн ойнойт. Ирандыктар ал оюнда жеңүүсү керек. Түндүк Корея Кыргызстан курама командасы менен оюн өткөрөт. Ал оюнда кыргыз курамасы сөзсүз түрдө утушу керек. Бириккен Араб Эмирлиги Өзбекстан менен ойнойт. Иран курамасы Түндүк Корея курамасы менен оюн өткөрмөкчү. Өзбекстан курамасы Катар курамасы менен оюн өткөрөт. Ал оюнда Өзбекстан курамасы утуусу керек. Жыйынтыктоочу оюнда Кыргыз курамасы Бириккен Араб Эмирлигин өз үйүндө утуусу керек. Ушунун ичинен бизге маанилүү болгон 4 оюнга токтолсок. Катар Иран беттеши. Иран дүйнө чемпионатына жолдомо алды. Бирок Персиплугундагы элдер менен арабтар анча жакын мамиледе эмес. Футболчулары Европада ойногон Тарем Смал болбуду дегенде тең чыгуу же Катардын жеңилүүсү менен аяктайт. Анткени Азия чемпиондорун утуу Иран үчүн дагы чоң стимул. Айрыкча Кыргыз курамасы уткандан соң алар деле намыстанып талаага чыгуусу мүмкүн. Түндүк Корея Кыргызстан оюну. Биздин кийинки каршылаштарыбыздын бири болгон Бириккен Араб Эмирлиги Түндүк Кореяны араңдан зорго утtu. 98-мүнөттө жеңүүчү голду киргизип кетишти. Өткөн турда Катар корейлерди 5-1 уткан. Ал эми биз Катарды 3-1 уттук. Анын үстүнө оюн Кореянын үйүндө эмес, нейтралдуу талаада өтөт. Көрөрмандар басымдуулук кылбайт, утсак болот. Өзбекстан Катар оюну. Өзбек курамасы Катардан конокто жеңилген. Ошондуктан көрөрмандарына Бүйнөткар стадионунда жеңиш тартуулап, Кыргыз курамасына кичине болсо көмөктөшөбүз деп берилип ойношот. Катар бул оюнда да жеңилиши мүмкүн. Анткени оюн Ташкент шаарында өтүп жаткандыктан климаттык өзгөчөлүк анчалык деле өзгөчөлөнбөйт. Болбоду дегенде тең чыгуу мүмкүн. Бирок өзбектер өз талаасында оңой олтоң жеңиле койбойт. Кыргызстан жана Бириккен Араб Эмирликтери. Кореяны араң уткан дубайлыктарды өз үйүбүздө утсак болот. Бизде тоолуу жана күн суугураак. Бүгүн катарлыктар кандай кыйналса, Дубайдан келгендер ошондой эле кыйналышат. Анын үстүнө 2019-жылы Азия кубогунда агзабызды, үчүбүздү өз талаабызда алууга толук мүмкүнчүлүк бар. Ушул оюндарды утсак эле 4-раундка чыгып, Ирак, Индонезия, Оман сымал курамалар менен ойнойбуз. Биринчи орунду камсыздоо менен чемпионатка түз жолдомо алабыз. Кокс 2-нчи орунду алып калсак, Перу, Чили сымал Түндүк Американын бир курамасы менен стык оюндарына чыгып, алар менен оюн өткөрөбүз. Ал оюндарда жеңүү менен гана дүйнө чемпионатына чыга алабыз. Ошондуктан азыркы учурда оюндар бизден жана Катардын каршылаштарынан көз каранды. Анын үстүнө кээ бир чемпионаттар июнь айына жакын аяктап, футболчулар өз табында болбосу да мүмкүн. Ал эми биздин чемпионат бир ай мурун гана башталгандыктан, июнь айына чейин кураманын оюнчулары өз формасын сактап турат деген ойдобуз. Теориялык жактан алганда Кыргыз курамасында шанс бар. Жакшылыктан үмүт кыла берели. Ал эми сиздин оюңузча, Кыргыз курамасы дүйнө чемпионатына чыга алабы? Өз оюңузду комментарийге жаза кетиңиз.